Кутман кеч урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү биздин бул жерде чогулганыбыздын негизги максаты быйылкы Кыргызстандагы өтүүчү 2020-жылдагы парламенттик шайлоо боюнча биз 2020-жылы өтө катаал орчундуу убакытты өткөрдүк. Бул жылы биз үчүн мынагу айрыкча бир гана Кыргызстан үчүн эмес, мынагу Москвада жүргөн, башка чет мамлекетте жүргөн мигранттар үчүн өтө оор жыл болду. Себеби карантин убагында, пандемия убагында ушунчалык канчалык деңгээлде мигранттар кыйналганын, алардын орду ар бир мигранттын көз алдынан өттү. Өзгөчө Кыргызстанда органда бул мигранттардын кошкон салымынан улам канчалык деңгээлде мигранттардын күчү бар экенин биз өз көзүбүз менен көрдүк. Быйылкы жылы ушул мигранттарды, канчалык деңгээлде мигранттардын ролу бар экенин именно кыргыз элине жана ошондой эле бийлик адамдарына жеткирели дегенбиз. Кымбаттуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, азыр мен айтып аткан маселени кеңири түшүнүш үчүн биринчи роликти көрүп алалы дагы, анан кийинки маселелерге өтсөк. Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча, былтыр 1 миллион 55 миң кыргызстандык миграциялык каттоого турган. Алардын көпчүлүгү Москва жана Москва облусунда катталган. Өткөн жуманын аягында БШК төрайымы баштаган делегация Москва шаарындагы мекендештер менен жыйын өткөрдү. Анда кызыктырган суроо шайлоо участоктарынын санына байланыштуу болду. Шайлоо жөнүндө мыйзамга көз жүгүртө турган болсок, чет жердеги шайлоо участоктору бир гана элчиликтин аймагында, консулдук бөлүмдө жана мамлекеттик мекемелердин өкүлчүлүктөрүндө гана ачууга болот. Буга байланыштуу Москва шаарында 5 шайлоо участогун ачууга мүмкүн. Мекендештердин билдирүүсүндө бир участок 2,5 миң шайлоочуну тейлей турганын эске алсак, бул сан аздык кылат. Эгерде биз 100 миң адам каттоодон өткөргөн болсок, 50 участка ачканга милдеттүү болосуздар, туурабы? Эгерде сиздер 50 участка ошол жарандар катталган адамдарга ылайык участка ача албаган болсоңуздар, жоопкерчилик тартканга даярсыздарбы? Туура айттыңыз. Мен толугу менен жоопкерчиликти тартам. Шайлоочулардын шайлоо укуктарын ишке ашырууга шарт түзүү бул менин милдетим. Тийиштүү санда шайлоо участкаларын ачууга даяр болобуз. 5 август күнү Борборлук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова Нуржан Карманбековна менен түз байланышта чет жерде жүргөн дагы деле ошол диаспора өкүлдөрү, мигранттар менен байланыш маалымат жыйыны болуп өткөн. Ал жердеги бир нече суроолорго жооп алганбыз, бирок толук канаттанган эмеспиз. Ал жерде жеке мен өзүм суроо бергенмин. Нуржан Карманбековна, биз шайлоого барыш үчүн кандай жолдорго барышыбыз керек, эмнелерди өтүшүбүз керек дегенде, Нуржан Карманбековна төмөндөгүдөй бизге жооп берген. Мени өзүм жеке текшерип айткан, максат сиз биометрикалык маалыматты тапшырыпсыз. Эми сиз барып туруп өзүңүз жеке Орусияда кайсыл шаарда болсоңуз, дипломатиялык мекемелерге же консулдук бөлүмдөргө барсаңыз, биздин эшиктер ачык. Барып жөп жөнөкөй консулдук каттоого турсаңыз, эч кандай форма 2 жөнүндө сөз болгон эмес ал жерде. Консулдук каттоого турсаңыз, сиз автоматтык түрдө шайлоого мүмкүнчүлүгүңүз болот деген. Ошол боюнча дагы биз суроо бергенде, бул жерде биздин активисттер видеону жазып алыптыр. Ошону биз угуп койсок, мен берген суроодон кийин жообун топчо коюп койсоң. Мурда биз белгилеп кеткенбиз, мурдагы жолугушууда дагы бир мүмкүнчүлүк бар болчу, азыр деле бар. Консулдук каттоого турсаңыздар, автоматтык түрдө биометрикаңыз бар болсо, автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесине кийинки жаңыланууда киргизиле бересиздер. Ошол мүмкүнчүлүктү дагы унутпасаңыздар, урматтуу мекендештер. Мына ушундай төмөнгөдөй биз жооп алганбыз суроодон кийин. Бул жерде өзү айтып атат, электрондук каттоого турсаңыздар эле автомат түрдө шайлоонун тизмеси жаңыланып турат деп айтып жатат. Жаңыланганда эле сиз алсаңыз, шайлоого катышсаңыз болот деп жооп алдык. Бул жерде эч кандай кызыкчылык жок. Ойгонуп биздин саясатты жакшы жакка бурулушка себепчи бололу. Жакшы адамдар келсин ошол жерде. Жакшы мамлекетти курайлы, жакшы башкарайлы, келечек муунга мындай жакшы жашоону тартуулаганга себепчи бололу туугандар. Акыркы 3 жылда биз аябай мыйзамсыздыктар менен
макул эместигибизди билдирип, жана мигранттардын укугун талашып, колубуздан келишинче күрөшүп келдик. Бүгүн дагы ошол күрөшүбүздүн үзүрүн көрө турган, мигранттардын өзүнүн укугун пайдалана турган убакка келгенибизде дагы деле баягы бийлик, баягы кылып келген 30 жылдагы ишин кылып атат да. Алар бизди ар кандай жол менен алдап келет, мына бардыгыбыз күбө болдук. Электрондук онлайн консулдук каттоого болот, катталыңыздар, өтөт деген тилекке каршы Рыскелди Момбеков сөзүн айтканда кидайт этти бардыгыбызды. Эми антип алданбайлы биз. Дагы биз алдана өрө турган болсок, мекендештердин укугун алып бере албайбыз колуна. Негизи бул жерде азыр эле бардыгыбыз видеодо күбө болдук. Шайлдабекова башканы айтып атат. Вице-консул бул жерде консул Эдвард Мырза башканы айтып атат, элчилик башканы айтып атат. Кыскасы үчөөнүн тең сөзү бири-бирине дал келбейт. Үчөө үч тараптуу сүйлөп атат. Бул дегени өздөрү толук билбегендиги. Бирок биз билебиз, мигранттар эч кандай форма экиси жок эле. Жол керек болсо консулдук каттоосу дагы жок эле. Түз эле өзүнүн жарандык паспорту менен барып консулстводон шайлоого добуш бере алат. Эми биз баш мыйзамды, эң негизги мыйзамды алып караганыбызда, кодекстерге таянбаганда. Бирок ал укугубузду дагы чектеп атат. Чет мамлекетке кеткендер бир эле бир жерде иштеп же жыргап, жашап жүрөт деп ойлогондор жаңылышат экендигин ушул жерде отурган биздин мекендештердин жүзүнөн Кыргызстанга болгон сагыныч, Кыргызстанга болгон кусалык менен көрсөк болот. Ошол сезимдерди, ошол каалоолорду, жарандык укугубузду тебелеп жаткан кимге мынчалык зарыл болду? Мигранттын добушу арам, бизге салган акчасы адал дегенге. Кимдин укугу бар, кимдин акысы бар биздин укугубузду тебелегенге айтсаңыздар, кимдин акысы бар? Баш мыйзамда, Конституцияда жазылып турат, 18-ге толгон жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Келиңиздер биргеликте кайрылууларды байма-бай жасайлы. 4-октябрь күнү бар жогу шайлоого баралы. Анткени баш мыйзамда жазылган. Бар жогу кыргыз жарандары шайлоого жана шайланууга укуктуу деп буну тыйып чектеп койгонго эч кимдин акысы жок. Ушул маалыматты бар жок кыргыздарга жеткирели. Рахмат. Негизи эле ар бир адам шайлоого жана шайланууга укугу бар. Бирок эмнегедир биздин бийлик ошону каалабай жатабы же болбосо бир кандайдыр бир кызыкчылык барбы, мен ошону түшүнбөй келем. Ушул арадан 10 жыл өтсө дагы эч кандай жылыш жок да. Эмнегедир ушу шайлоо жакындап калганда гана бир аз аракет кылган болуп, келип эл менен жолуккан болуп гана бир кандайдыр бир кыймыл аракеттер болгону болбосо, ортодон канча жыл өттү, бирок эч кандай мындай кыймыл аракетти, жылышты байкаган жокмун. Бул мен ойлойм, эгерде биздин мамлекетибиз кызыктар болсо, биздин ушундай конституциялык укугубузду коргой турган болсо, шайлоо бүткөндөн кийин деле аракет кылып келип эл менен жолугуп баштаса болот да. Сөзсүз эле шайлоо жакындаганды башташ керек эмес. Ошон үчүн мен суранат элем, буга чейин деле суранып келгем. Буга чейин Шайлдабекова келгенде деле өзү айтты эле, силерге баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз деп, бирок эч кандай мүмкүнчүлүктү көрө алган жокпуз жана байкаган жокпуз. Мен ойлойм, биздин жарандарыбыз кайдыгер эмес. Просто ушул биздин бийлик, биздин мамлекетибиздин, ушул биздин чет мамлекетте эмгектенип жүргөн жарандарга кош көңүл мамиле кылып, эч кандай бир кол сунбай жаткандыгынан көпчүлүк баягы ирэнжип, эч кандай эч нерсе деле чечилбейт экен. Биз барганыбыз менен, шайлоого барганыбыз менен деле эч нерсе өзгөрбөйт экен дегендей гана ойдо жүрөт да. Бирок ушул чет өлкөдө эмгектенип жүргөн ар бир адам, инсан патриот болот. Бардыгы шайлоого катышкысы келет, бардыгы мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн жардам бергиси келет. Анын акыркы карантин учурунда деле өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул жактан миллиондогон акчаларга дары-дармектер сатып алып жөнөтүштү. Өздөрү кыйналып атса да, карантинде отурса дагы. Демек шайлоого деле активдүү катышмак, бирок ошого эч кандай шарттар, мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй жатат. Патриот болсоңор бир өзүңөр үчүн экен да, мамлекет үчүн бул бир тыйындай эле сезилет экен. Себеби Мадырбек айткандай, канча жылдан бери шайлоо болуп атса, ошончо жылдан бери бир дагы жылыш жок. Мисалы, анын бардык нерсе цифра менен эсептелинет да. Мисалы,
4800 адамды консулдук учетко жөнөтүптүр Кыргызстанга, анын 3800-ün шайлоочу деп тааныптыр мамлекет. Демек, азыркы күндө 3800 адам катышат. Бул деген нерсе бул мигранттардын кайдыгерлиги эмес, бул деген нерсе ошо БШКда айлык алып отурган ошол Шайдылдабекованын иштегенинин результаты да. Мисалы 700 миңден 3800'de процентке айлансак 0,02%. Ошол 0,02% иш аткарыптыр да. Бул алган айлыгыны 0,02%ке аткарыптыр. Мен силерге укмуштууда шарт түзүп берем. Биз мындай, бул дүйнө 21-кылымдагы БШКда эмнегедир 17-кылымда жашайт да аларчы. Аларда деген электрондук каттоо жок, формада отуруу. Аларда деген электрондуу мындай консулдук учетко каттап койгон жок, автоматтык түрдө цифровизация жок, прозрачность жок. Качан гана алардын эшигин каккылап башына койгулаганда айтат экен да. Так, бул кандай эле деп туруп анан бири-биринен сурап туруп, мындай кылсаңар болот деп туруп, жок болбойт экен, бул мындай болот деп. Бул жеткен бул сабатсыздык да. Мен аларды ошонтип эле айтып элем. Шайдылдабекова дагы анын колунда иштеген бардык кызматкерлердин же сабатсыздыгы, же бунун үстүнөн бирөө басмырлап аны айттырып айтат да. Силер айтпай тургула, дебей тургула, унчукпай тургула, мындай билмемишке салып тургула дегенчи. Эми мен чында бул Москвада жүргөн мекендештерге мындай ичим ачышканынан эле айтып атам да бул нерсеничи. Булардын иштеген иши ошол 0,02%. Бир эле нерсе бул шалакылык, бул сабатсыздык, ошондой эле нерсе, башка эчтеке жок. Компетенттүүлүк жок. Биометрикалык каттоого турган гана жарандарга жөн эле шайлоо укук бериш керек да. Себеби алар барат дагы отпечаткасын коет, ал жерден компьютерден талон чыгат, ал талон чыккандан кийин ал кайра экинчи жолу барып койгондо ал чыкпайт уже. Ошон үчүн эң оңой жолу ушул. Кубанычка айтып кетти. Биометрикадан чыкты кыргыз жараны, колунда паспорты бар кыргыз деген. Кыргызстандын жараны деген. Форма номер 2 жок, консулдук каттоосу жок эле, 4-октябрда түз эле элчиликке келип шайлоого катыша берсин деген биздин талабыбыз ушундай болуп атат да. Эчтемке каттоосу жок эле. Кыргыз жараны шайлоого катышканга укугу бар. Түз эле келип шайлоо күнү шайлоого катыша берсин деген талапты коебуз деп азыр биз документтерди жана кайрылууларды жасап даярдайбыз. Ошого макул болгон биздин коомдук мүчөлөр, коомдордун мүчөлөрү жана төрагалары, төрайымдары кол көтөрүп, ушуну бир добушка коюп койсок, форма номер 2си кереги жок. Консулдук каттоосу дагы тактап коюн. Только биометрикадан чыктыңбы, сен шайлоого укугуң бар деген талап, биздин талап. Ошого макул дегендер кол көтөрүп коюңуздар. 100% колдоо таптык. Кудай буйрса биз документтерди даярдайбыз. Элмира эже, анан кийин ал жактан төрагалардын баардыгын аттуу жөнүн жазабыз, мүчөлөрдү жазабыз, катышкан адамдардын баарын жазабыз. Анан кийин ошол жерге колду коюп, Кудай буйрса биз тийиштүү жактарга жиберебиз.